Урматтуу туугандар, азыр чак түш саат 2-3 болуп атат да. Күн аябай эсип атат. Анан эми мен ушулардын эмгек мээнетин көрүп туруп азыр баягы эмгек аксын, мээнет аксын бул жерде кечиктирип бергенде ушунчалык баягындай кыжалат болуп атам да. Биз кечиктирип бербешибиз керек. Эми бизде болгону азыр так бир 3-4 миң сом, 3-4 миң кирпичке каражат. Анан усталардын кызмат акысы мени аябай ойлондуруп атат. Жакшы адамдарды Алла таалам себепкер кылсын деп Кудайдан гана суранар элем, Аллага гана кайрылар элем. Алла таалам ушул жакшы берешен айкөлдөрдү, жөнөкөй инсандарды ушундай иштерге себепкер кылган болсун иншалла. Ушул үйлөрдүн бүтүшүнө себепкер болуп калсын. Бул жерге 1 эмес, 5-6 үй бүлөгө үйлөр салынып атат. Мен бул иштерди кылыш үчүн, мен бул иштерге жардам бериш үчүн качан бай болгондо берем дешибиз мүмкүн да. Туугандар, жокто бербеген барды дагы бербейт. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Кимде жок бир кирпич салым кошкону. Мен сиздерден туугандар 1000 кирпич алып берилечи, 4000 кирпич алып берилечи деген жерим жок туугандар. Мен ушул ишке болгону 2 штук кирпичтен себепкер болуп атам. 2 штук кирпич мына бул жерге 8 сом, 9 сомдон келип чыгат. Себепкер болуңуздар дейт элем. Бирок бул иш дагы бүтөт Кудай кааласа. Ушунчалыгына бүтүп келатат. Мына көрдүңүздөр го, кече бир эле ажыкебиз бүт целый плитасын алып берип койду. Эртең бир эле адам чыгып туруп крышасын полный жаап берип коюшу мүмкүн. Бул иштерди кимдир бирөө себепкер болуп, кимдир бирөө эртең мен кылдым дегендин алдында сиздер дагы кымындай болсо дагы үлүшүңүздөр ушул жерге болуп калсын деп бана ниет кылыңыздар. Машалла, мынакей экинчи кабатка дароо эле кирпичтерди чыгарып алып атышат буюрса. Бир КамАЗ кирпичибиз келди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылар, арбаңыздар. Буюрса биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордол Ош эргесинде момундай болгон муктаждарга үйлөрдү салып атабыз. Бунун баарын жакшы билесиздер. Мына буюрса туугандар, 2-кабат башталды. 2-кабатта кече плита коюлуп, мурда күнү кечки амал. Анан кече күнү уже бүгүн акыркысын бүтүштү окшойт. Плитанын чекесине замокторун, баягы сейсмопоездорун баарын куюп бүттү да. Мисалы кээ бирлер билесиздерби, баягы плитанын чекесине жөн эле бетон эле куюп койсо керек. А биз плитанын могул бүткөн баягы уч жактарына 2 катар момундай болгон арматураны камытка токуп, андан сырткары баягы перегородкаларга как положено дагы арматураны токуп, кыскасы болушунча момундай сапаттуу куюлуп атат да. Могул байкап атасыздарбы, айнектин үстүндө жок эле дегенде бир 70-80 сантиметр фундамент болуп калды да. Баягы сейсмопоез регил куюлду дагы, анын сыртынан плитанын замогу дегендей. Кыскасы ушундай. Мына кече эле 520 метр алып келген момундай болгон биздин российский 12-лик арматураларыбыздын мына ушулу калды. Буюрса бул эми үстүнө жетип калса керек, Кудай кааласа ушу үстүнө дагы жетерлик эсепте алып келдик элек. Үстүнө буюрса иншалла жетет. Жакшы ниет кылып турайлы. Анан бизде 2-кабатка толук сейсмопоезге баягы арматура маселеси Кудай кааласа чечилди. Эми азыр биз 1 КамАЗ кирпич түшүрүп атабыз. Могул кирпич туугандар, арматуралар, ушундай болгон материалдар келип атат. Мына ошол сиздердин Мбанк жана Сбербанк салып аткан, ушул тыйындап салып аткан аманатыңыздарга туугандар, ушул мен эми баягы азыр атын айтып кеткен бир туугандарыбыз ушул кирпичке дагы ушул Кутмандагы 1 КамАЗ кирпичке деп салган эле да. Анан ал каражатты биз кирпичке деп кармоо тура берсек, анда могул арматурага каражатыбыз жок болуп калгандыктан биз ушул жарым каражатты кече күнү биз 55 миң сомго 520 метр арматура, анан камыт, 1,5 тонна цемент алып келип түшүргөнбүз. Андан сырткары ол жерде мынакей отсепти 9 миң сомго түшүргөнбүз. Андан сырткары 2 күндө усталарга жок эле дегенде бир 5-6 миң сомдук продукт алып келдик. Ошондо 55-60 10 менен 70 миң сомдук биз ушул материал түшүрдүк. Бизде азыр 1-кабат бүткөндөн кийин туугандар бир 110 миңден бир аз эле ашыгыраак тыйын бар эле. Мына ошол тыйындын уже 70 миң сомуна биз ушул материалдарды түшүрүп алган болсок туугандар, андан сырткары кече күндөр өткөндө биз усталарга 10 миң сом гана ушул аванс өткөргөнбүз. Жалпысынан азыр усталарга бир 35 миң сомдун тегерегине эле аванс өткөрдүк. Анан негизгиси 1 КамАЗ кирпич түшүрүп калдык. Эми азыр биздечи туугандар, кече мен кайрылгандан кийин бүгүнкү күнгө чейин бир 15 миңден ашыгыраак ушу элибиздин аманаты келип түштү. Кудай кааласа мына ушул аманатыңыздар улам чогулуп 2-КамАЗга жетип калса деп мен чогултуп атам. 2-КамАЗ кирпичке Кудай кааласа дагы да келиңиздер, колдон келсе колдоңуздар. Ал эми бул каражаттарды биз өткөндө эле даярдап алганбыз. Мен айтып аткан нерсе могул камыт, могу камыттар менен кадимкидей ушундай болуп атат да. Ушул камыттар менен
токулуп мына куюлуп атат. Көрдүңүздөр, үстүлөрүн баарын момундай болупчу. Үстүнө азыр сразу эле жогору чыгарып аткан себеби экинчи кабат жакшы баягындай жеңил болсун деп атабыз да. Урматтуу туугандар, азыр чак түш саат 2-3 болуп атат да. Күн аябай ысып атат. Мына ушул ысыктарда азыр устакелерибиз өздөрүнө бир аз жеңил болсун деп негизи көп КАМАЗдар минтеп кирпичти алып келип азыркы учурда күтпөсө керек. Бирок ушул усталарга жеңил болсун деп мына суранып, азыр ушул жерге КАМАЗын токтоттуруп, экинчи кабатка 2 сааттан бери кирпич чыгарылып атат туугандар. Аябай бир чоң мээнет болуп атат. Эми туугандар, ушул муктаждар үйлүү болуп калсын деп мына ушул устакелерибиз дагы аракет кылып атат, мээнет кылып атат да. Туура эмгек акысын алып атат, бирок көп усталар, көп адамдар могул жерге келип чыдабай албаса керек эле. Мисалы айтканда, хозяин жок. Мен бул жерге келсем 2 күн турам, кайра 2 күн жалап болом, дагы ушундай дегендейчи. Бул жерде мага күндөп тамагын бышырып берип, ысык чайын куюп бере турган хозяин жок мисалы. Ошого көп усталар болгон нерсеге чыдап алса керек. Алла таала ушул инсандардын, ушул усталардын баягындай сабырына сабыр берген экен. Ушулар насип кылып буйруп мына ушул жерге ушул жерде салып атышат да, иштеп атышат. Анан эми мен ушулардын эмгек мээнетин көрүп туруп азыр баягы эмгек акысын, мээнет акысын мына карап коюңуз. Мээнет акысы мен азыр бул жерде кечиктирип бергенде ушунчалык баягындай кыжалат болуп атам да. Биз кечиктирип бербешибиз керек. Колдон келишинче туугандар убагында, жада калса эрте берип, алдын ала утулуп коюшубуз керек. Чынын айтканда, азыр жогоруда айтып аткан бир КАМАЗ кирпичтин каражаты да кудай кааласа мына жарым уже чечилип атат деп атам. Кече 2 күндөн бери элибиз жардам салыпчы. Эми бизде болгону азыр так бир 3-4 миң сом, 3-4 миң кирпичке каражат. Анан усталардын кызмат акысы мени аябай ойлондуруп атат. Ушул нерсени туугандар азыр 4 күндө кирпичти экинчи кабатты бүткөн болсо, анан Регил Сейсмопоиск аш барса бир 5 күндө иш бүтөт. Биз 5 күндө берагы дегенде эле биринчи этажына бир 200 миңден ашык карыз болуп турабыз. Ал эми экинчи кабатына дагы бир 200 миңден тегерегинде уста акысы чыкса керек. Примерно айтам, 200гө жетип жетпесе керек, эсептелгенде билет. Мына ушул каражаттын мен примерно бир 350 миң деп коеюн. Азыр 35 миң өткөргөн болсок, дагы берагы дегенде 300 миң сомду мен азыр усталарга каяктан таап берем деген мен ой азыр сүйлөп атканда эле мындай айтканда башка чыгып атат, чынын айтайын. Кыжалатчылык. Ушуну эми азыр жок, эми каражат жок, устакелер эми бара бериңиздер деп кантип айтасың? Кантип ишти токтотосуң туугандар? Ошого сыр бербей, сырттан карап мындай бул жакты карап күлүп, бул жакты карап мындай айтканда көзгө жаш ала турган время, убакыт болуп турат да. Анан эми эмне дейм анан, урматтуу туугандар? Улам кайрылып атам. Ар бир кайрылып аткан адамдар ар кандай түшүнүп атышат. Эми мен ушул жакшы адамдарды Алла таалам себепкер кылсын деп Кудайдан гана суранар элем, Аллага гана кайрылар элем. Алла таалам ушул жакшы берешен, айкөлдөрдү, жөнөкөй инсандарды ушундай иштерге себепкер кылган болсун иншалла. Ошого мен ушул маалыматты баарыңыздар бир баягы WhatsApp группаларга таратып бериңиздер. Жакшы адамдар, мүмкүнчүлүгү барлар кудай кааласа ушул иштерге себепкер болуп, ушул үйлөрдүн бүтүшүнө себепкер болуп калсын. Бул жерге бир эмес, 5-6 үй бүлөгө үйлөр салынып атат. Анан туугандар, мен бул иштерди кылыш үчүн, мен бул иштерге жардам бериш үчүн качан бай болгондо берем дешибиз мүмкүн да. Туугандар, жокто бербеген барды дагы бербейт. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Адам өзүндө жок малында бербеген, бар болгондо дагы бербейт. Кимде жок бир кирпич салым кошкону? Мен сиздерден туугандар 1000 кирпич алып берилечи, 4000 кирпич алып берилечи деген жерим жок туугандар. Мен ушул ишке болгону 2 штук кирпичтен себепкер болуп атам. 2 штук кирпич могул жерге 8 сом, 9 сомдон келип чыгып атат. Мына бүгүн кирпич заводдун ээси дагы Кудай буйруп насип кылып дагы төмөндөтүп арзаныраак кылып берди. Ошого ушу Мирал досубуздан Алла ыраазы болсун. Мына ушул туугандар болгону 2 штук кирпичиң эми 20 сом дагы эмес, болгону 18 сом, 19 сом. Азыр ажаткандан келсең 20 сом болуп калды туугандар. Ошого келгиле туугандар. Мына бүгүн так азыр 4 болуп калыптыр. Числону уже июльдүн ортосу болуп атат туугандар. Июль айынын ортосу, жайдын так ортосу мына бүгүн да. Күзгө жетпей буну бүтүрүшүбүз керек болуп турат туугандар. Үстүн жаап. Ошого колдон келишинче аракет кылып жардам бериңиздер дейт элем. Себепкер болуңуздар дейт элем. Бирок бул иш да бүтөт кудай кааласа. Ушунчалыгына бүтүп келатат. Мына көрдүңүздөр го, кече бир эле ажыкебиз бүт целый плитасын алып берип койду. Эртең бир эле адам чыгып туруп крышасын полный жаап берип коюшу мүмкүн. Ошого шашып калгыла. Жакшылыкка ниет кылыңыздар, аракет кылыңыздар. Бул иштерди кимдир бирөө себепкер болуп, кимдир бирөө эртең мен кылдым дегендин алдында сиздер дагы кымындай болсо дагы үлүшүңүздөр ушул жерге болуп калсын деп баны ниет кылыңыздар. Барыңыздарга чоң рахмат туугандар.
Марат деген жигит ушул ала болот да, мына Мараттын КамАЗы менен дагы келди. Жакшы адамдар бир төртөлө бириксек, баа айтат го, жакшы адамдар бириксе тоого чыкса кудалашып түшөт, жамандар тоого чыкса колашып түшөт демекчи. Жакшылар бириксе, жакшы иштерди көп мынтеле бүтүрлөт, Кудай кааласа. Кирпич келди туугандар. Мына мен айтып аткан отсеп нол. Цемент 1,5 тонна чүргөнүбүз, так 1 тоннадай цементибиз калды. Мынаке, машалла. Мынаке, машалла. Карагылачы сесме поезд колонналарды. Плитанын замокторун. Плитанын жетпеген жерине мындай регилдерди. Мына ушундай сапаттуу, ушундай калың, жакшы куюлуп атат. Кудай калса аркасын акыркыларын куюп бүтүп атышат туугандар.